Бүгүн канча окумуштуу Нобель сыйлыгын алган белгилүү, туурабы? Ошол окумуштуулардын 45% бул еврейлер экен да. Анан канча деген композитор, канча деген дүйнөдө эң чоң ачылыштарды жасаган инсандар бар. Ошолордун басымдуу бөлүгү бул еврейлер да. Анан дүйнө жүзүндө ушундай бир университет, Американын университети изилдөө жасаптыр да. Эмне себептен, эмне ушундай чоң ачылыштарды жасаганга, таланттуу болгонго, гений болгонго эмне түрткү берет деген факторду издешкен да. Бул эң биринчи дүйнө жүзү боюнча өзүнүн ата теги менен эң көп сыймыктанган эл бул еврейлер экен да. То есть эгерде сиз өзүңүздүн ата тегиңизди билбесеңиз жана өзүңүздүн ата тегиңиз менен эч качан сыймыктанган эмес болсоңуз, анда бул дүйнөдө сиздин ордуңуз жок да. Жанагы Тоорада ата тектеринин баарынын тарыхы жазылган да. Анан булар ата энеси тарбиялаганда дагы сен еврейсиң, сен өзгөчө миссияң бар, элдин тукумусуң, ушундай ошол өзүнүн происхождениясы менен, өзүнүн ата теги менен өтө сыймыктанат да. Эгер андай сыймыктануу болбогон болсо, андан эч качан улуу композитор, улуу окумуштуулар, улуу музыканттар, улуу сүрөтчүлөр, айтор дүйнө жүзүндө мындай атак даңкка ээ болмок эмес да. Өзүнүн тарыхын, өзүнүн ата тегин жакшы билген үчүн. Эгер биздин балдар өзгөчө жашы жаңы өсүп келаткан, мисалы мектепте окуп аткан балдар эгерде ошондой таалим албаса, өзүнүн ата теги жөнүндө маалымат албаган болсо, булар мындай тамыры жок эле, баягы каяка үйлөсү ошол жака кеткен бир инсан сымал эле бир адам болуп өсө берет экен да. Ошондуктан өтө ата текти билүү, өзгөчө биздин санжыраны билүү, бул өтө чоң эме.